Чоң суга кетет. Бассейн içindeki жыртыкты жапкыланда içinde кеткен жанагы. Ал ачтыга кетет. Өйдө эч качан суу акпайт эже. Кетпейт. Насос эже. 13 май күнү Ак Суу районунун Теплоключенко айыл аймагындагы Ак Суу Кенч жылуу суу чыккан эс алуу жайына аны текшерүү үчүн түзүлгөн комиссия жана жергиликтүү жаштар өкүлдөрү издеген 30 чакты киши барды. Комиссия эс алуу жайды биринчи кароосун кылып чыкса, жаштар эс алуу жайдагы бассейндин суулары Ак Суу дайрасына куюп жатат деп, тез арада эс алуу жайы мүчүлүштүктөрүн жойбосо жабылсын деген талабын коюшту. 1 жыл болду. Ошондо чечилбеген эмне 3 күндө чечилеби? Эже айтып атпайсыз. Ак Суу Кенч эс алуу жайынын ээси Чынара Урманаева жергиликтүү жаштардын бул кылыгын жөн гана баскынчылык деп эсептейт. Силер мыйзам эмессиңер. Муну жөн эле баскынчылык дейт. Муну баскынчылык дейт. Баскынчылык дейт. Это угроза дейт аны. Ак Суу жаштардын талабы эс алуу жайы тез аранын ичинде бассейнден аккан сууну Ак Суу курортунун саркынды сууну тазалоочу жайына туташтырып, жана эс алуу жайынын ичиндеги курулуштагы мүчүлүштүктөрдү жоюу болду. Жаштар келип эле биз талкуулап салабыз, биз иштетпейбиз деген жерибиз жок. Мыйзам алдында бардыгыбыз бирдейбиз. Иштей берсин. Иштесин. Бул Ак Сууга дагы жакшы, эмнеге иштебейт экен, иштей берсин. Бирок бир эле биздин талабыбыз ошол сууну татынакай тазалап чыгарып, башка жакка кетирсин. Мисалы үчүн чоң сууга куюп салбасын. Биз аны Ак Суунун тургундары ичпейлик. Талап ошол. Өткөн 2018 жылдын октябрь айында алгач ирет комиссия түзүлүп, тийиштүү мекеме кызматкерлери эс алуу жайды текшерип чыгып, мүчүлүштүктөрдү таап, аны оңдоону тапшырган. Бирок ал тапшырмалар аткарылбагандыктан эл кайра көтөрүлүп, жабууну талап кылып жатканын комиссиянын мүчөсү, Ак Суу райондук мамлекеттик администрациясынын экономиканы өнүктүрүү, инвестиция тартуу бөлүмүнүн жетекчиси Баялин Саадабаев билдирди. Райондук жанагы өзгөчө кырдаалдар министрлиги, санэпидстанция, архитектура жана башка кызматтардан түзүлгөн комиссия мүчөлөрү жеринде текшерип чыгып, ошондо кээ бир кемчиликтерди ошо комиссия мүчөлөрү айтты эле. Анан айтылгандан кийин толук кандуу жооп берилбегенден улам жанагы айылдын эли кайрадан көтөрүлүп чыкты да быйыл. Анан бүгүнкү мынакей комиссиянын мүчөлөрү бардыгы сүйлөшүп, мына жакын күндөрдө толук кандуу жоопту бизге администрацияга тапшырууга милдеттендирилди. Мурда 2018 жыл декабрдын айында текшергенбиз. Мыйзам бузуулары аныкталган. Эмне мыйзам бузулат? Эми мыйзам бузуу деп деле айта албайм. Разрешение на сброс сууга кетип атпайбы? Ошого уруксат кагазыңызды көрсөтүңүз дегенбиз. Ошол боюнча биз декабрдын айында текшерип, бул жаңы жыл болгондон кийин 1-январдан баштап башка ошол убакта мыйзамдар күчүн жоготкон да. Анан биз эчтеке кыла албай ошо боюнча контрольный проверкабыз калып калган текшерилбей. Эч кандай чара көрүлгөн жок. Эми быйыл мына Ак Суу райондук администрация башчысы аким бизге кат жазып атат. Ушунун мыйзамдуулугун аныктап текшерип бергиле деп. Ошонун негизинде биз текшеребиз, бул жеке ишкер Урманаева. Ак Суу Кенч эс алуу жайынын жетекчиси Чынара Урманаеванын жубайы Нурлан Урманаев жаштардын мындай нааразылык билдиргенин, айыл элине эс алуу жайга кирүүгө жеңилдик көрсөтүлгөндүктөн болуп жатканын айтты. Бассейнден чыккан агын сууларды сууга төгүп атасыңар деп, чаккан сууга төгүп атасыңар деп суу маселе көтөрүп атышат да. Биз балдарга айтканбыз, көрсөткөнбүз. Биздин казылган трубабыз бар, ылдый карай кеткен. 250 метр казганбыз. Ошо менен чыккан агын суулар ошол жака кетет да, очистное сооружениеге кетет да. Анан бул балдардыкы максаты мен анча-мынча балдарга баягы бекер, анан анча-мынча балдарга баягы 200 сом да биздикичи бир кишиге. Анан 50% скидка деп ошондой болуп атат да. Жеңилдик сурашты. Анан биз болсо баягы бул бассейн кичинекей эле да. Аябай эле тар, кичинекей. Анан биз баягы 100 сом кылып коелу десек, ар кандай кишилер келип, мастар келип, анан иностранецтерди, баягы чет элден келген кишилердин баарын кишилер кууп, андай болуп атат да, коркутушуп. Анан ай болбойт да десек, биз деген бул жердин тургундарыбыз эмне деп сүйлөп атасың деген ушундай маселе болуп атат да. Анан кой деп биз 200 сомдон баягы түшпөй кармап турдук да. Анан анда силер менен анда башкача сүйлөшөбүз, силердин ындыктабыз деген ушундай мааниде болуп атат да.
Ал эми эс алуу жайындагы мыйзамсыз курулуш иштеп жаткан жерин да көрсөттү. Урманаев айыл өкмөтү менен ооз-эки сүйлөшүүдөн кийин курулуш ишин баштап алганын, өкүнүү менен айтып, Кызылдай эмгек жана көп каражат менен салган жайын түр-түргө аргасыз болуп жатканын билдирди. Биздики бул жерде кичинекей конструкция жасап атканбыз, бассейн кылыпчы. Анан суунун жээгинде мындай кооз кылып жасайлы дегенбиз. Анан участокты 8 жылдан бери сурап келатабыз. Жылда кат жазабыз, жылда 2 жолу. Анан жооп жок болуп атат да. Анан айыл өкмөт менен баягы сүйлөшүп, анан буюрса алып берет болушум керек деп айтты бизгечи. Анан биз аны коюп баштай берели деп анан кичине баштап койдук эле да. Бирок биз жактан кичине туура эмес болуп калды окшойт. Анткени кагаз жүзүндө ооз эмеге ишенип эле баштап коюп, кагаз түрүндө жок болуп калып атпайбы? Биздики анча-мынча күнөөбүз бар биякта. Мисалы бузал деп атабыз, мисалчы, анткени биз жактан кичине туура эмес болуп калды да. Закон жок, кагазыбыз жок болуп калды. Улусат жок болуп калып атпайбы? Ошон үчүн кой деп азыр кайра бузган табыз. Алып баарын түздөп, кайра ордуна бактырып коелу деп атабыз. Канча эмгек бул жерге бир кетти, бир $45,000 кетти. Мыйзамсыз строение бар. Суунун жээгине тетиги жаңы дагы бир бассейн салып куруп алган. Эч тиешелүү кагаздар жок. Ал боюнча бизде да айыл өкмөттө да өтөмдө токтом чыккан эмес. Ошонусу азыр нарушение болуп турат. Эми азыр өзү убадасын берип атат. Мынакей дагы бир убакыт бергиле кемчиликтер кетирем депчи. Ак Суу кенчи эс алуу жайы Ак Суу район Теплоключник айылынын жогору жагындагы Капчыгайда Ак Суу курортунун жанында жайгашкан. Ал жерди жекешкер Чынара Урманаева 2015-жылы жеке менчикке сатып алган. Сатып алгандан тарта курулуш иштерин кылып, 2018-жылдын июль айынан бери иштеп келет. Эс алуу жайдын аянты 20 сотук жер. Ал жерде Ак Суу курортунан тартылып келген дарчылык касиетке ээ жылуу суу чыгат.